Кыргыз элинин көрүнүктүү инсаны Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясынын Манастаануу бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариев 72 жашында дүйнөдөн кайтты. Кененсариев 1949 жылы 5 сентябрда Аксы районунун Кара Суу айылында туулган. Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктаган. Москвадагы Ломоносов атындагы мамлекеттик университетте стажер окутуучу, Кыргыз мамлекеттик университетинде окутуучу болуп иштеп, Москва мамлекеттик университетинин аспирантура бөлүмүндө окуп, кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Ошондой эле Кененсариев Ош педагогика институтунда окутуучу, Ош мамлекеттик университетинин тарых жана укук таануу факультетинин деканы болуп эмгектенип, өнүгүп өсүүсүнө чоң салымын кошкон. Докторлук диссертациясын жактап профессорлук даражасын алган. Докторлук эмгеги Кокон хандыгынын тарыхына арналып, жаңы көз караштар менен бирге илимий жаңылыктарды киргизген. Ал президентке караштуу эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору, Кыргыз Россия Славян университетинин проректору, Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректору, дипломатиялык академиянын биринчи проректору, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору болуп иштеген. Кененсариев Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясы түзүлгөн күндөн тартып, Манас таануу бөлүмүн жетектеп, академиянын калыптануусуна, Манас таануу илиминин өнүгүүсүнө бардык билимин, тажрыйбасын жана күч аракетин жумшап келген. Кыргыз, орус, өзбек, түрк, англис, иран, кытай, немец, поляк тилдеринде илимий 17 монография, 3 окуу китеби, 18 окуу усулдук курал, 350дөн ашуун илимий макалаларды жазып чыгарган. Анын жетекчилигинде 20га жакын кандидаттык илимий иштер корголгон. Ташмамбет Кененсариевдин эмгеги мамлекет жана дүйнө коомчулук тарабынан да жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкери, Борбор Азия элдик академиясынын академиги жана Улуу Британиянын эл аралык биографиялык борборунун 2005-жылдын эң мыкты педагогу деген наамына татыган. Даңк медали менен сыйланган. Чыгаан илимпоз, насаатчы, уюштуруучу жана залкар педагог Ташмамбет Кененсариевдин ысымы, эмгеги элибиздин эсинде түбөлүккө жашай берет. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, азак кайгысын тең бөлүшөбүз. Жапаров, Мамытов, Марипов, Бакирова, Отунбаева, Жээнбеков, Касмамбетов, Абыкеев, Касымалиева жана башкалар.